Canım. Айдың майдай тұрғанда арғыма қантип берейін, алжыған екен бұғапыр, бүгін ат бұрышып көрейін, атпай қырғыз жұрт үшін ажалым жетсең өлейін. Шығармачылықтың ішінден эле манас айтам, негизи 4 туғанның ең кенжесін, кенже кызы. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Өсөр улут өнөрлүүсүн өлтүрбөйт деген элибизде жакшы бир сөз бар. Андыктан чындыгында биздин кыргыз эли ушунчалык таланттарга бай келет. Алардын бирин бүгүн биз төрөбүзгө чакырып алдык. Ким деп турсаңыздар, азыркы учурда интернет тармагында хит болуп жаткан десек да болот. Бардык жерде жумуш үстүндө болобу, иче карын тазалап болобу, жакшы бир чыгармаларды аткарып, элдин көңүлүн буруп келе жатат. Бүгүн бизде конокто Кенжегүл Рысбек кызы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса. Соңду толкунданбай элеңизби? Кичине болуп атат. Адаттагыдай эле биздин көрүүчүлөргө Кенжегүл өзүңүздү кененирээк тааныштырып өтсөңүз. Мен Рысбек кызы Кенжегүл, Ак Сай районуна караштуу Абилетим айылында жарык дүйнөгө келип, ошол жерде өсүп, окуп, быйыл буюрса өзүм жеке жашоомо жаңы эле кадам таштадым десем болот. Окууга тапшырдым. Бибисара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине телевидение бөлүмүнө тапшырдым. Эң сонун жаңы эле шаарга келдим деп атпайсызбы? Айылдан жаңы эле шаарга келгенде кандай сезимдер болот экен? Биз дагы өзгөчө сезимдерди жашаганбыз. Анан сизден да сурагым келип атат. Жаңы келгенде баарында эле ошондой болсо керек, адашып, башка жаңы айылда мисалы бири-бириңди тааныйсың, баарын билесиң, мындай аралашып жүрө бересиң. Ал шаарга келгенде, бул жака келгенде эч кимди тааныбайсың. Адамдарда да өзгөчөлүктөр бар. Адамдарда да ар жактан түндүк түштүктөн келген адамдар баары чогулган. Айтор көнүп атасызбы, кандай болот? Ооба, жакшы эле буюрса. Жаңы көнүп баштадым мен да. Анда чыгармачылыкка кезек берели. Ошол интернет тармагында хит болуп жаткан учурлар өзгөчө учурлар да. Мындай жөн эле бир той мааракелерди ырдап эмес, жумуш үстүндө ырдап, иче карын жууп деп атабыз, ошентип ырдап. Булар тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, ал видео кантип жайылды? Мен өзү негизи Ак Бата деген кафеде бул жака келгенден кийин окууга чейин кичине өзүм керектүүмү деп иштегем. Иштеп Ак Бата деген кафеде кызмат кылчумун. Анан Капитого выходной күнү барып, мындай ошол иш үстүндө иштеп атып эле ырдап, менде өзү негизи адат болуп калган, негизи элечи мондай жумуш үстүндө ырдап, өзүм алаксытып кичине. Ошондой маалда тартылып калган видео болду, бирок билген эмесмин мондай көп көрүүчүлөрдү өзүнө жыйнап. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Иштеп аткан жерде анан башка эле бир адамдар отурат да. Анан ошол жерде мындай чыгап ырдоо бул эрдик болуш керек. Кичине уялуулар болду, тартынып ырдап баштаганда эч нерсе деле андай деле оюма эч нерсе келген эмес. Бүткөндөн кийин баары карашып атса, сир деп башкача болот экенсиң, бирок ар кандай адамдар бар, көп эле айтышты, бирокчу комментарий окуп калганда айтышпай, ал тамактанганда барышат, эс алганда барышат депчи, бирок баарын эле карасаң мындай маанайлары жок, кандай десем, алардын маанайын көтөрүү максатында. Маанайын көтөрүү максатында ырдагам. Андан кийин уже экинчи күнү
экинчи күнү тиги видео тарткан байке экинчи күнү өзү келип мага сунушун билдирип, проект жөнүндө айтып, иштешели деп. Азыркы учурда иштешип атасыз? Ооба, азыркы учурда иштешип атабыз. Андан кийин уже тойго барып, тойлуу маркеге сразу эле эртеси күнү эле чыккан. Барып ал жактан дагы тиги иче карын жеп аткан ал дагы тартып чыгып. Эң сонун анда ушул ыр деп калдык. Азыр сизден бир жагымдуу аткаруулар болсун. Кезегине кайсы ырды берели? Анда мен азыр сиздерге Агатайым аттуу чыгарманы аткарып берейин. Эң сонун анда сизди коштоп туруу максатында биз дагы бир таланттуу мырзаны чакырып алалы. Эрмат Туткучев деген таланттуу мырзабыз келип колдоп берсин, Алатонун козу багым акыраткан ай, Агатайым кабагыңдан ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде күткөн берүүнү сагынасыңбай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде күткөн берүүнү Агатайым жүрөгүмдү элжиреткен ай, жүрөгүмдөн айландым Агатайым ай, элде күткөн берүүнү сагынасыңбай, жүрөгүмдөн айландым Агатайым ай, элде күткөн берүүнү Агатайым кабагыңдан ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде күткөн берүүнү сагынасыңбай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн берүүнү Бул баягы алма сабынан алыс түшпөйт деп коет. Ата энеңизде мындай талант барбы? Ооба, негизи эле биздин ата тараптан көптөр эле ырдашат. Мисалы 12 бир тууган баары ырдашат негизичи. Негизи бул өнөр чоң атам ырдачу экен. Андан кийин ошо балдарын өтүп ушундай болуп ошойт. Демек атаңыз да ырдайт экен да? Атам да ырдачу. Ооба. Атам эле эмес, негизи биздин үйдө эң жакшы мындай элге эмес, мындай элге аралашып, кичине аспаптарда ойногон мен байкем, эжем бар. Эми негизи баары эле ырдашат. Биздин үй бүлөдө көбүнчө ата тараптан чыгармачылыкка жакын болгон. Канча бир туугансыз? Мен 4 бир тууганмын. 4 бир тууганын эң кенже кызы. Сонун. Эрке болот эмеспи? Мен адатта дайыма айтам да, үйдүн эң кенже кызы же болбосо үйдүн жалгыз эрке кыздары келет да. Үйдө кандайсыз, эркесизби? Үйдө аны айтып эле. Айтыңыз. Ооба. Үйдө эң эркесимин, кенжесимин. 2 эжем, бир байкем бар. Ооба, үйдүн чын эле эркеси, кенжеси баары эле кенжештеп эле эркелетишип эле, мен айтканын кылышып эле баары ушинтип көзүмө карап эле турушат. Баардык жактан колдошуп, мисалы, ошол видео чыккандан кийин деле кенже аракет кыл, молодец, дагы аракет кыл, биз сени колдойбуз дешип дайыма мотивация беришип турушту. Өзүңүз кайсы аспаптарда кол ойнотосуз же үйрөнүү талабы барбы өзүңүздө, үйрөнөм деген? Азыр аспаптарда ойнобойм. Негизи 6-классмын. 6-7 классымда комуз курстарына барып аттым. Бирок андан кийин жалкоолугум карамады окшойт. Өзүм негизи бирок үйрөнүп, буюрса жакшы чыгармаларды аткарып чыгам. Келечектеги тармагыңыз башка тармак экен. Бирок чыгармачылыкка жакын.
бирок дал эле өзү эмес да. Эмне себептен ал кесипти тандадыңыз? Анан бул музыкалык жаатты алып кетүү оюңузда барбы? Негизи эле мен мындай элдин алдында жүргөндү аябай жакшы көрчүмүн. Кичинекейимден элечи. Мындай конкурстар болсо деле ар кандай бир мен чагымда элечи ошондой эле мындай элдин алдында жүргөн жакчу. Ошого мен могу журналистика тарабын тандаган себеби да ошол. Элде болуп жаткан көйгөйлөрдү мисалы мындай элге туура ошол көйгөйлөрдү туура жактан жеткирип, так маалыматты жеткирүү. Ошол. Чыгармачылык тарап? Чыгармачылык тарап кандай десем, хобби катары, хобби катары. Бирок буну таштап койбойсуз, улантасыз. Таштай албайм го. Эң сонун. Анда биз азыр дагы бир жагымдуу чыгармага кезек берели. Сиздин үнүңүздү ушунчалык окусу келип отурган биздин көрөрмандар бар. Андыктан азыр кайсыл чыгарма? Анда эмесе сиздерге мен Асыл Ардагым аттуу чыгарманы аткарып берейин. Кеттик. Кайда жүрсө караным, кайдан сени табамын, чындыгында өзүмдү бактысыз деп санаймын. Жүрөктүн каны жанымды кыйнап, кайда жүрдүң сен, кайда жүрдүң сен, сен Асыл Ардагым, менин ардагым. Мен олтурам жаныңда, көз жашымды тыя албай, махаббаттын отуна күйүп жанып чыдабай. Жүрөктүн каны жанымды кыйнап, кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен Асыл Ардагым, менин ардагым. Кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен, сен Асыл Ардагым, менин ардагым. Сонун. Кайсыл жанрга жакынсыз музыка тарабынан? Эми мисалы жанр деген кайсы жанрга дегенде бир тармакты айта албайм. Тандабайм. Ырлар кайсысы жакса, кайсынысы туура келсе, көңүлгө туура келсе, сразу ошону жаттап алып эле ошону ырдап эле. Демек тандабай турбайсызбы? Ар бир өсүп келе жаткан жаш таланттардын өзүнчө бир кумир туткан адамдары болот да. Сизде ким? Балким кыргыздардан же болбосо дүйнөлүк деңгээлдеги ырчылардан? Эми дүйнөлүк деңгээлде дебейм, өзүбүздүн Кыргызстанда эле мисалы кыргыз ырчыларынан көп эле. Бирок ошолордун арасынан Малика Дина эжебиздин аткаруусу, өзүнүн сахнада алып жүрүүсү, үнү, ырлары көбүнчө жагат. Ошол. Буйруса жакын арада студенттик күндөр да башталат. Бул күндөр өзгөчө сонун күндөр деп ишенем. Буйруса сизге ийгилик каалайм ошол күндөргө. Анан 4-5 жыл аралыгында кандай нерселерди максатка ашыргыңыз келет студенттик күндөрдө? Студенттик күндөр бул негизи өтө өзүм жоопкерчиликтин баарын өзүмө алган мезгил болуп атат. Бул жакта жакындарым жок, жол көрсөтүп ал жака кыл, мындай кыл, андай кыл деп айта турган эч ким жок. Бирок ошол адамдардын ишеничин актап, буйруса окууга тапшырдым. Негизи бюджетке өттүм. Рахмат, эң көп балл менен өттүм. Буйруса ошол окуган окуумдун ийгилигине жетишип, өзүм кыялданган, өзүм максат койгон иштерди майынча аткарам буйруса. Аманчылык болсо.
Анан ошол убакыттын мисалы 4-5 жыл деген бул деле бат эле өтүп кетет. Негизичи ошол убакта дагы өзүм убактымды текке кетирбей, чыгармачылыкты дагы кошо алып кетсем деген оюм бар. Жогоруда айтып калдыңыз да, продюсер менен иштешип жатам депчи. Анан кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Келечекке кандай пландарды түздүңүздөр? Буюрса аракеттер жакшы. Аргем аке менен дагы жакшы иштешип атабыз. Буюрса аракет кылып, видеолорду тартып, чыгарып, көрүүчүлөрдү жыйнадык өзүбүзгө. Мотивация берип, кенже Азамат деп. Аргем акенин дагы жардамы өтө жакшы болду. Албай аке да аракет кылып, молодец, ырда чык деп. Негизи ошол түрткү болду негизи. Сен жүрсөң жүрө бересиң, талантың бар, аны элге чыгар, өзүң аракет кыл, ырда деп көп жардам берди. Ал дагы чыгармачыл тараптагы киши? Жок. Эми өтө жакын эмес, бирок эл менен аралашып, ооба. Чыгармачылыкты колдогон киши, бизнесмен. Бул чыгармачылыктан башка дагы кандай таланттарыңыз бар? Чыгармачылыктан башка, чыгармачылыктын ичинден эле манас айтам негизи. Кичинекеймен эле негизи, кичкеймен бери эле айтам, Жалалатка барып, мисалы эң биринчи бул манас жаттап, манас айтып, үйрөнүп, окуп эме алганды мен биринчи мугалимим Назгүл деген эжеке болгон. Аябай түрткү берип, жатта, үйрөн, оку депчи, кызыгуум ошол баштаган. Андан кийин республикага чейин келдим. Анда бул манасты баары бир азыр биз экөөбүз жарым сааттык же бир сааттык көрсөтүүдө айтып бүтө албасак керек. Ошентсе дагы бирок бул өнөрдү жөн калтырбайбыз го деп ойлойм. Айтып бересизби? Айтып берейин, макул. Кызыл кыяң кезиңден кымбаты манас кымпыйып көрүнүп калган кез экен, кайнаган калдыңгы тайга каматып салган кез экен, көккө төйдүң кеммеге калмакытай манжуга талатып салган кез экен, манастап чуу тартып 40 чоро кирип барганда аван кошо ордунан турбаганын карачы, арстан манас барганда атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы, ошондон акырын сүйлөп бек таштайт, алдаңай көлүм укчуңа деп баштайт. Ой, көкөтөйдүн кызыгаш көргөнү келген экенбиз, таланып карагы тайга оманас өлгөнү келген экенбиз, карагы тай манжунун албан түрлүн бар, алла кандай кыргыздан албай жүргөн кеги бар, бейбайды салып булашта бек алышар жери бар, чатакташпай чырдашпай дегенине көнөлү, маникер тартуу берелиң ат менен алдап салалы, айланайын манасым булардын амалын мынтип да табаның. Ой, муну угуп манастын кары чыгып бетине, жары чыгып көзүнө, ошондо кошойгон айтып турганың. О, бир күнгүндөй турганда күлүктү кантип берейин, күчөгөн экен бугапыр, бүгүн күрпүлдөшүп көрөйүн, айдың майдай турганда аргыма кантип берейин, алжыган экен бугапыр, бүгүн ат бурушуп көрөйүн, атпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн, жигит бири колдосо жиндиганын төгөйүн, качкыла барың жолумдан калмакты беттеп келейин, ушул ажылдаган капырды мен бүгүн калканын жерге төгөйүн. Ой, деп кардым манас салганда калмак менен каманас, чатакташып калганда казандан этти талатып, көп калмакка салатып, бай мырза келди ган болуп, өткөн бою чаң болуп, көкөтөй аңаш кылдык манас, көбүрөөк азап иш кылдык манас, карагытай манжулар этти талап кутурду, чабамын деп журтуңду, өзүңдү байлап алат бейманас, алдаң азап күн башкаңа салат бейманас. Бай мырзаны көргөндө, журтуң ыйлап келгенде, бугордукту көргөнчө тулбай туңга чөгөйүн деп ошентип бер манас, каража камчыны кармай калып имерип, нес карадай батырды төөгө тартып жиберип, нес каранын ошондо одого дашы дыркы
шырқырап, қалма Қытай көк манжу, қачып берді дырқырап, қарданып қамшылап, Құдай бетің салмай қал, қамап кірдің Ерманас. Ерманас қолды салғанда, бары қолды салғаны, Қабыланбақай қария, қары қолды салғаны, Азизханның Алманбет, Ақбалтаның чувағы, Манасқа теді балваны, Олаққанның сырғағы, Арлап бүлік салғаны, Арсандардың ошондо, Қытайға салып жаңжалды, Уйғы-туйға түшіріп, Түйне чоғы жетерде, Қара қалма Қытайды, Туәлі ғырып кетерде, Орып құрменне мұскіндік, Қоңырбай дес қара, Аттан чөг алшып, Аттарын тартып қалғаны, Қоңырбай ошондо мойнуна қамчыңа салғаны ой. Ашыңа келіп күч қылып, айыпкер болып қалыппыз. Бұл айыпты кечіңіз кечпес болсоң айыпты айланайын Манасым. Алдамына ки баштыңа кесиңиз о. Азаматсыз сөз жоқ талантыңызға тазим. Бұл өнөрдү өзгөчө кыргыздар мындай кыргызда айым көтөрүп жүргөнү өтө сонун нерсе. Ийгилик каалайбыз. Бул нерсени дагы унутта калтырбай алып жүрүңүз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыкканы калды окшойт. Андыктан сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Сунушубузду четке какпай. Алдыда келечекте буюрса чоң сахнадан көрөлү деген тилектебиз. Ден соолук өмүр каалайбыз. Анда эмесе сизди колдоп жаткан элибизге өзүңүздүн ой пикириңиз, кайрылууңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Рахмат чоң сиздердин чакыруңуздарга дагы. Негизи аябай сүрдөндөм, ыраазымын. Рахмат чоң, буюрса элдин алдына монтип чыгарып, жакшы ийгиликтерди каалап атканыңыздарга дагы. Мен урматтуу катталуучуларым барыңыздарга рахмат, мага колдоо көрсөтүп жатканыңыздарга, буюрса барыңыздардын ишеничиңиздерди актап, чыгармачылык жактан жакшы ийгиликтерге жетип, буюрса Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытам деген ойлорум бар, буюрса жакшы аракет кылып, сиздердин ишеничиңиздерди актайм. Анда сизден бир чыгарма угуп туруп, бул көрүүнү жыйынтыктайлы. Макул, рахмат чоң. Гүлгөн күн черткен күм кылдарым, сагаган арналарын бели жаным, бели жаным. Бакыттын бул мелт калп толгон кезесин, эч бөксөртпөй элеп тургун жыргалым, эч бөксөртпөй элеп тургун жыргалым. Мен сага тарынгым келет, мен сага тарынгым келет, мен сени сагынгым келет. Ой, мен сени сагынгым келет.